İyilikli adamdın en birinci sıfatı bu erktүү, kaalоосу күчтүү, öjör adam ийгиликтүү адамдардын эң негизги sıfattардын бири экен. Эгерде ийгиликтүү адам болом десеңиз, öjör, көп жакшылыкты каалаган, эркиңиз күчтүү инсан болсоңуз, келечекте сиз ийгиликти жаратасыз. Орозо бизге ошол эрктүүлүктү үйрөттү. Мына астыңыздарда тамак турат. Эртең менен кечке ачкабыз, курсак ачкан, чаңкаганбыз, бирок эркибизди кармап, нафсибизди тыйып, качанда азан айтылганда тамак жейбиз деп өзүбүздү кармап турабыз. Бизди эрктүүлүк эмнеге үйрөттү? Ошо тартипке качанда Кудай башта дегенде баштайт, токтот дегенде токтойт. Демек, Рамазан айы бизди эртең менен турганда эле бизди эмнеге үйрөтүп атат? Эрктүүлүккө үйрөтүп атат. Эгерде келечекте ийгиликтүү адам болом десеңиз, эрктүү адам болуңуз. Өзүңүзгө ишенген, чечкиндүү, эрктүү бир нерсени баштайын десеңиз, дароо баштаңыз, бүтүрөм десеңиз, дароо бүтүрүңүз. Ошондо ийгиликке жетесиз. Ошондо көп жакшылыкка жетесиз. Эч кимге муктаж болбой жашайсыз. Качанда эрктүү болсоңуз, кылам деген нерсеңизди кыла алсаңыз. Көп адам кылалам дейт, кылам дейт, жакшы адам болом дейт, мындай кылышым керек, ыймандуу болушум керек, тигиндей болушум керек дейт, бирок ага ниети бар, жүрөгү таза, бирок эрки жок, кыла албайт. Мындай кылышым керек, оңолушум керек дейт, орозо карбашым керек дейт, бирок орозо баштай албайт, анткени эрк жок, күч жок. Эгерде бизнес баштайын дейт, бирок бизнес баштаганга эмнеси жетпейт, эрки жетпейт. Көп максатты койгон, максатына ишке ашырганга эмнеси жетпейт, эрки жетпейт. Ошол эркти тарбиялаш үчүн Кудай Таала бизге эмнени? Орозону парыз кылды, бизди тарбиялады. Эрктүү болуңуз. Жада калса Рамазан айына бирөө келип, сизди келип сөгүп, катуу жемелеп, жаман сөз айтып атса дагы сиз нафсиңизди тыйыңыз, эрктүү болуңуз, оңолом дегенсиз, жаман сөз айтпайм дегенсиз, мен орозоммун деп кутуласыз. Өзүңүздү эмне кылып атасыз? Тарбиялап атасыз. Демек, ийгиликтин эң башаты эрктүүлүктө жатат. Эрктүү болсоңуз, ийгиликтүү инсан болосуз.